Білім берүү мектеби 6 класс кыргыз тили жана адабияты мугалими Керимбекова Саадат. Балдар, бүгүнкү биздин өтө турган темабыз ата тооштун маанисине карай бөлүнүшү жактама ата тооч. Бүгүнкү сабакта балдар ата тооштун маанисине карай алтыга бөлүнүшүн билишет. Жактама ата тооч тууралуу маалымат алышат. Ата тооштордун мааниси боюнча бөлүнүшүн далилдер менен айтып бере алат. Жактама ата тоошторду катыштырып сүйлөм түзө билишет. Ынтымактын маанисин түшүнөт, сөз өнөрүн баалайт. Окуучулардын ээ болуучу компетенттүүлүктөр. Тилдик компетенттүүлүк ата тоочтун түрлөрүнүн маанисине карай бөлүнүшүн жана анын кептик тилдеги кызматтарын айырмалап билет. Кептик компетенттүүлүк жомокту талкуулоодо үлгүлүү диалог куруп бере алат. Маданий компетенттүүлүк эне тили менен улуттук адабияттын байланышын түшүнөт. Азыр балдар жагымдуу маанай ким көп билет? Табышмактарды айтуу боюнча мелдештирүү. Бөлмөдө 20 шам күйүп турат эле. Алардын жетөөсүн өчүрүп коюшту. Канча шам калды? Унаа сол жака бурулуп жатканда кайсыл дөңгөлөгү айланбайт? Ой жүгүртүүчү суроолор балдарлар. Жаңы темага кеттик. Биз бүгүн ата тооч деген ким эле деген жаңы жомок менен таанышабыз анда. Көңүл бурабыз балдар. Байыркы өткөн заманда өзү акылдуу, чынчыл, калыстыгы какчарган ата тооч деген адам жашаган экен. Жубайы күн нуруна күндө жуунуп, таза жүргөн сул аял болуптур. Ал сууга чайынып тарангандан кийин тим эле ай сыяктуу суйкайып калчу дешет. Бирок алардын баласы жок болуп, Кудайдан тилешчү экен. Арадан көп жылдар өтүп, алар 3 уулду, 3 кыздуу болуптур. 3 уулунун аттарын ата тооч, 3 кызынын аттарын энеси коюптур. Ата тооч балдарына заттын атын же алардын белгилерин атабай, жалпылап көрсөтүүчү сөздөрдү тандаптыр. Эң улуу уулунун аты Жактама экен. Ага мен, сен, ал, биз, силер, алар деген сөздөрдү экинчи уулуна Шилтеме деген ат коюп, ага дагы бул, тигил, ошол, тетигил деген сөздөрдү, үчүнчү уулуна Сурама деген ат коюп, ким, эмне, кайсы, кандай, кайда, качан деген сөздөрдү ар бирине атайлап энчилеп бериптир. Акылдуу эне кыздарынын бирине Таңгыч деген ат коюп, ага эч ким, эч качан, эч кандай, эч бир, эч нерсе деген сөздөрдү, экинчи кызына Аныктама деп ат коюп, ага баары, бүткүл, баардыгы, ар бир, ар кандай, ар кайсы, ар ким деген сөздөрдү, үчүнчү Белгисиз деген кызына кимдир бирөө, кандайдыр бир, алда кандай, алда эмне, качанкы бир деген сөздөрдү энчилеп бериптир. Күндөрдүн биринде ата тооч ата уул кыздарын чакырып алып, силердин кызматыңар иштеген ишиңер да аз болбосун. Мындан кийин кошумча дагы баш мүчө, ээ жана баяндоочу жана айкындооч мүчө, аныктооч, толуктооч, бышыктооч мүчөлөрүнүн милдетин аткарасыңар. Бул силердин эл үчүн кылган зор кызматыңар болот деп дейт. Балдары буга макул болушат. Ошентип балдар, ата тоочтор ошондон баштап сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарып, ынтымактуу жашап калган экен. Азыркы тапшырма. Жалпыланган заттык маанини 3 жактын бирине жекелик, көптүк санга тиешелүү кылып көрсөткөн ата тоочтор жактама ата тооч деп аталат. Жактама ата тоочко мен, сен, ал, биз, силер, алар деген сөздөр кирет балдар. Сен, ал деген жактама ата тоочторго көптүк лар мүчөсү уланганда уңгусу өзгөрүп кетет. Ал, алар, сен, силер. Ал деген жактама ата тооч кээде шилтеме ата тоочтук мааниде колдонулат. Мисалы, ал окуучу жакшы окуйт. Кайсы окуучу? Ал окуучу. Азыр балдар көнүгүүгө көңүл бурабыз. 371 көнүгүү. Алган билимди алгачкы жолу бышыктоо көнүгүүсү. Жактама ата тоочторго кандай ата тоочтор кирерин санагыла. Эрежесин айтып, ата тоочтун аныктамасын түшүндүргүлө. 372 көнүгүү. Окуп чыгып жактама ата тоочторду тапкыла. Эмне үчүн жактама ата тооч экенин түшүндүргүлө. Кайсы жакта турганын аныктагыла.
Жаңы сабакты бышыктоо. Жактама ата тооч деп кандай ата тоочторду айтабыз? Жактама ата тоочтордун лексикалык маанисин, морфологиялык белгисин, синтаксистик кызматын айтып бергиле. Кайтарым байланыш, ийгилик тепкичи. Биринчи тепкич уктум бирок унуттум, экинчи тепкич уктум бирок түшүнбөдүм, үчүнчү тепкич көрдүм эстеп калдым, төртүнчү тепкич аткардым жана түшүндүм, бешинчи тепкич бардыгын түшүндүм. Кийинки тапшырма сабакка. 373 көнүгүү алган билимди бушуктоо жалпылоо көнүгүүсү окуп чыгып ал деген ата тооштун шилтемелик мааниде колдонулуп жатканын тапкыла.